Урматтуу мекендештер, бүгүн 28-июнь. Талаш шаарында дарбыстын баазын билеличи, саламатсызбы же? Канча болуп атат дарбыстар? 30 сом болот. 30 сом, Тиги интернеттерден көрүп калып атабыз го, жалал абад жактарда дарбыз өтпөй атат дейт, тебеленип атат дейт, сата албай атабыз дейт. А биякта 30 сом болуп атат. Мен түшүнбөй атам да. Мындай да жигит. Ар бир жердин салты ар кандай деген сыяктуу. Бизде Таласта дагы мондай эмес базардын кандайсың базарский системада. Мисалы, түштүктө сен айтып атпайсыңбы, мындай өтпөй жатат деп. Өтпөйт эмес, өтөт ар бир нерсе. Анткени себеп дегенде аякта жанагы Өзбекстандан дарбызы чыгып, бизге окшогон кардарлар өзбектин дарбызына барышып, мисалы Бишкекке ташылат да көбүн эсе. Талас эми билесиң өзүң чакан эле жер. Анан Бишкекке ташылат деле кардарлар азыраак барып атыр да. Ошон үчүн булар бир мезгилде дарбыз бир бышып кеткен убакта бир түшүп кетет да баа. Ушу базарский система менен. Түшүп кетти, биякта түшпөй атпайбы? 30 сом болуп атат. Мисалы, былтыр ушул Шигесте канча сом эле? Былтыр Шигесте ушу баасы дагы 35 сом болчу. Былтырбы? Мен эменин июндун 20-сы күнү барып келгем. Июндун 20-сында барып келгем. Ошондо 27-си айт, былтыркы айт 27-синде болчу. Ошол убакыт түшүп келгем да. Өзбекстандан кирип атат дешип атат да. Өзбекстан арзан киргизип атабы? Азыр Өзбекстан арзан киргизип атат. Азыр Өзбектин дарбызы бул өзүнүн Шамалсайдыкы. Шамалсай. Кызылжар деген айылдан алып келдим. Эмеси жок, Таш көмүрдөгү? Таш көмүр эмес. Шамалсайдан киргенде Кызылжар деген айыл бар. Ошо айылдын ичинен барып туруп, Кыргечүү деген жерден алып. Өзбекстандык канча болуп атат бизде? Бизде Өзбекстандык деле болсо ушундай эле баада болсо керек. Мен Өзбекстан менен азыр өзүм связь. Жана 15 сомдон да сата албай атак деген сөз бар. Ал мындай дейм, биз Поляга киребиз. Поляга киргенде мындай келишимдүү жакшы дарбыздарды тандап алабыз Полядан. Анан бизден остатка калат да, мындай майда дарбыз. 7 килодан жогору жүктөлөт негизи КамАЗга. Майда калган дарбыздар, анан бир портерлеп атайын базарлар болот, дарбыз базарлар. Портерлеп ошондой жерге кирет. Силерге баягы сорттоп кымбат сатат. Анан калган остаткасын сиз 5 сомдон сурасаңыз берет, 2 сомдон сурасаңыз берет. Бул базар баада. Мен түшүнбөй атпайм. Көрсөңүздөр кымбатыраак баада сорттоп алып келесиңер. Жол полуңар менен келгенче кымбат болуп кетип атат. Азыр дыйкандар деген ар бир жерде баягы мобильный связь болуп калбадыбы? Бишкектен бааны сурайт, жактан бааны сурап туруп чагып туруп ошо биздин керек болсо жей турган нанышты бир эметип алган дыйкандар деле болот да арасында. Иши болсо былтыр деле ушундай баа болчу, Былтыр деле ушундай болду. Мен ойлоп атпайм, эле 35-40га чейин жей албай калабыз бу дарбызды. Кудай сактасын. Түшөбү да, качан түшөт бул эми? Кудай 10 миң деген күн түшсө биз да түшөбүз да, ушундай эле. Негизи статистикада, практикада түшөт, Түшөт. Азыр бышып калдыбы, жакшыбы? Азыр бышып калды. Ана чейиңизчи көрөлү. Бул эжекебиз могул Жем базарынын тушунда сатышып атат туугандар. Дарбыз каерде сатып атат десеңиздер, мынакей. Бул эже өзүм прямой ташыйм дейт. Коондор канча болуп атат эже? Коондор, анделектер. Анделек коонду мен бүгүн 2-3 тугун 100 сомдон бердим. Элге да сооп кишине эл да жесин. Алла разы болсун. Чекесине эле бир дар. Мода эмне нитрат дешип атат, анан не дешип атат, андай эмес. Мен дагы интернетте кирем, медиктердин айтымы боюнча эч кандай нитрат эме адамга мындай эмеси жок экен анын. Селитра, анан жана боек дешип атат, аргим. Жараша мен мисалы жетип алам бар, мен жетип алам кошо жейт. Эгер жебей туруп сатсам анда Кудайдын деле эмеси бар да. Ошон үчүн өз бала чакам да жейт. Мен жеп көрүп туруп алып келем айдан дарбызды. Көрөлүчү. Охо, сочныйлы да кызылдын. Келип туруптур я. Свежийби? Свежий. Кантиптер тандайт эже дарбызды да элге бир аз көргөз коюнчу. Арбузиха дейт анан. Бизде Таласта ушундай сөз айтылат. Муну арбузиха деп айтышат да, орустардын бул эмеси. Нонус не деген? Эме арбузиха деп мама деп ушинтип коюшат да бул. Мындай жалпак тил менен айтканда. Кандай? Негизинде дарбызды мына канчалык агы широкий болсо, агы энем болсо, ошондо эң таза бышкан дарбыз болот. Анан бизде чапкылай берет. Эми жөн эле башкарып көргөнгө эмне кереги бар? Агы көп болсо ушунча жакшы болот, Баягы дарбыз чеккенде тың деп үн чыгып атпайбы? Ошол үн мындай дарбызды сууга тойгузуп туруп, шыр үссө, дыйкандардын ушундай эмеси бар да, шыр үскөндө аларга бес басат дейт да. Бес басып ошондо тың деген үн чыгат. Дарбызды мисалы сугарып туруп 3 күндөн кийин үзүп берсе, мына мындай үн чыгат да, бирок дарбыз таттуу болот. Кабы калың жуканы кантип тандайт? Үйдө муну жеп көрүңүз анан кийин. Бисмилла. Охо. Тауна келип калыптыр туугандар. Дарбыз жей турган мезгил келип калыптыр. Таттызы да сонун, өңү да сонун, сочный.
Пай дарбыз болуп турду мына. Аллах Таала шүкүр ушундай дарбызды адам баласы үчүн жаратып бергенине. Так эжем бул тартыңыз эми көрөйүн канча сом болду. Болбосо Жок, тартпайлы муну алып барып сиз эми үй бүлөңүз менен жеп коюңуз. жеп коеюн бе? Бул эжеке берешен экен. Мындай берешен инсандар көбөйсүн. Доставка барбы? Бар. Кандай неме таксиден салып жибересиздерби? Доставка болгондо жанагы мисалы магазиндерге немелерге алып барып беребиз. Эми Яндекс деген бар да азыр бизде. Жо айткандай урматтуу туугандар, азыр жеткир иштеп атат. Жеткир курьер иштеп атат. Жеткир курьерине чалсаңыздар же эженин номерине чалсаңыздар, сиз жеткирге чалып салып жибересиздер, Эмбанктан которуп коесуздар. Номериңизди айтып коюңуз анда. Номер 709 709 39 39 2509. 2509 мынакей ушу эжеке келе бериңиздер. Эжеке мынакей өзү прямой ташыйт экен. Өзүңүз тандап бересиз. Өзүм тандап Сону. берем. Кудай буйрса, жүгөрү да бар. жүгөрү да бар экен. Сезон бүткөнчө иштейсиз. Кудай буйрса. Атыңыз ким? Атым Гүлзат. Я. Гүлзат. Гүлзат эжеке деп эле прямой келе бересиздер мынакей ушул фурага. Постоянно фура турабы же башка машиналарда болобу? Фура бар постоянно. Көбүнчө постоянно эле фурада, Эми 2-3 күндө, 3 күндө калп айтпайм, 3-4 күндө бир барып келебиз да. 3-4 күндө. Мен кеткенде бала чакам. Канча жыл болду иштеп атканыңызга? 10 жылдан өтүп калды. 10 жылдан бери иштеп атат экен. Тияктан тандап атканда дагы анча-мынча жамандарды албай коесуздар. Албайм, ар бир кандай элдер минт ойлойт да, булар барса эле алып келди. Мен ар бир поляга киресиң, полядан карап, поляк жалып турган дарбызбы, поляк өтө таштап жерге, поляк деген ама дарбыздын жалбырагы да. Ошол үстүн көмүп туруп, жалал таштап салды да, ошонун баарын кыдырып көрүп, ана алар жүктөп келет, ошондо сорттоп башында мынча килодан жогору алам, муну салба деп айтып турасың. Башында Эл турасыз. үчүн, эми адам болгондон кийин ар кандайдын салып бериши мүмкүн. Жакшысын сатайын дейсиз да сиздер Эл элге. үчүн мен ушул өзүмдүн совестиме таза болсун дейсиң да, любой нерсени. Алган адам дагы мен сыяктуу болуп жашнакол жеп алсын. Анан үйүнө барып алкышын айтпай бирдек жаман сөз айтып турса, сен деле тыйын жукпайт болуш керек деп ойлоном. Туура мына сиз эми иштеп атканыңызга көп жыл болуп калыптыр, тандап атканда баягы кебетелеринин көрүп эле билесиз да, туурабы? Билем ого. Мына чакан дарбыздар да бар экен. Эгер 30 сом баягы кымбат болуп атканына байланыштуу, көптүн жегизи келет, акчасы жетпей калса чакандарын ала берет, А мына чакан чоңдун, даамдардын айрымы болбойбу? Жок, болбойт. Бул Бирдей эле. мындайына чейин бышкат. Бышкан, Болду. Мисалы көп алам десе канчадан бересиз? Той топурга. Той топур болсо Баасы башка болобу? Баасы башка, келишим бар эле бере беребиз. Жакшы эле түшүп бересизби? Түшүп беребиз. Магазиндер, айылдар келсе мисалы. Баарына. Жайлоолорго, тоолорго алып кетип атса, Баарына. мына баасын арзан кылып берем дейт. Оптовый баада башка баа дейт. Содаңызга береке берсин. Рахмат. Туугандар лайк басып, эжекеден сода алып кетиңиздер. Рахмат.